Өзүнүн дарегине ар кандай сын пикир же ушак сөз уккан адамдар айткан кишилер тууралуу жаман сөз айтып, гыйбат кылуу акысы же укугу бардай сезип калышат дейт. Чын-чынына келгенде бирөөлөрдүн жаман сөзүнө калып, гыйбатка алынган адам, ал адамдар тууралуу жаман сөз айтып, аларды гыйбат кылууга эч кандай акысы да, укугу да жок. Түгүл бир да диний китепте мындай пикир айтылган эмес. Гыйбат баш болуп баардык күнөө иштер дайыма күнөө иш бойдон кала берет. Башкача айтканда, ал мага зулумдук кылды, эми мен ага зулумдук кылсам боло берет. Ал өзү баштабадыбы деген пикирлер таптакыр туура эмес дейт мусанниф. Ал сага зыян кылса, ошонун күнөөсүн алат. Сен зыян кылсаң, кылган күнөөң үчүн жооп бересиң. Дегенибиз, субханалла, бизде ушундай бир нерсе бар, дайым такай ушул жөнүндө таалашып тартышып келебиз. Бул ачыктан ачык эле белгилүү болду. Экөө тең арам. Бирөөнүн аркасынан анын айыбын, абийирин ачуу да арам. Ошондо эле абийири ачылып калган адам ошонун өч алам деп, ошо кайра башка ошонун бир кемчиликтен издеп абийирин ачуу да экөө тең арам. Ошо сен акылдуу мусулман, мен мусулманмын деген акылдуу адам бирөөнүн абийири менен же болбосо бирөөнүн ашкере бир ишин чыгарып салуу менен алектенбеген жакшыраак дейт. Маселени жакшыраак түшүнүү үчүн мисал келтирели дейт. Кудай сактасын, эгер биздин өлкөбүзгө бирөөлөр кол салып, адамдын оюна келбей турган мыкаачылык иштер жасай турган болсо, биз өз өлкөбүздү коргоо милдеттүү болгонубуз менен алар барган айванчылыкка бара албайбыз. Себеби андай шариятта да адамгерчиликке жол беришиптик. Айгышкан согуш жүрүп жаткан чакта деле душман тараптын жаш балдарына, келин-кесек, кемпир чалдарына, бактарак, жан-жаныбарына эч кандай зыян келтирбешибиз керек. Эгер элдин аялуу катмарына зыян келтирген болсок, кудурети күчтүү жараткан Алла Тааланын алдында жоопко тартылабыз бышык. Алардын бизге зулумдук кылганы, биздин аларга зулумдук кылышыбызга жол ачылды дегендикке жатпайт. Жана алардын жаңылыштары менен күнөө иштерди жасашы, андай иштерди биз жасасак да боло берет, күнөө болбойт деген түшүнүк такыр коюшпайт дейт. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткенсе бизде дайым эле ушул суроо боло берет. Мага зыян кылып атпайбы? Мен ага зыян кылбаймынбы? Мага зыян кылып атпайбы? Мен аны өч албаймынбы деген нерсе. Ошол себептен кандай болгондо дагы эмнекен ошол кол салуу же болбосо ошол адамга бир жаманчылык кылуу ушул бизге арам болуп кыйылган экен. Мына ошондуктан биздин артыбыздан жамандап, ушактаган адамды гыйбат кыла турган болсок, ошондой чоң күнөөгө тилектештик кылган болобуз. Кыямат күнү ар бир сөзү үчүн анын ичинде кылган гыйбаттарыбыз да бар, суракка тартылабыз, анык экени талашсыз. Ошондой эле ислам дининде ардактуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариятта зыян көрүү да, зыян кылуу да жок деген экен. Лекин исламда зыян кылуу да, зыян көрүү да жок экен. Бул ачык экен. Субхан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткен. Кимдир бирөөдөн зыян көрүү, башка бирөөгө ошондой зыян кылуу укугуна ээ кылбайт деген принцип бар. Ушул эле маселе ыйык Куранда бир аз башкача айтылат. Бир элди жаман көрүүңөр силерди аларга карата адилетсиздик кылууга мажбурлап койбосун дейт. Бул белгилүү болду. Алла Таала өзү ачыктан ачык эле айтып аткан да. Эмнекен зыян кылуу арам экендигин. Мейли кайсы бир улут болсун, бөлүнүү, түндүк, түштүк, дагы бирдемке деген бөлүнүү деген нерсени Алла Таала өзү арам кылды. Мусулмандын колунан да, тилинен да башка биринин зыян жетпеши керек. Муну аябай түшүнүш керек. Кээ бирлер мисал айтат го, молдоке мен мага дейт бирөө ушунча зыян кылды, ушундай зыян кылды, мен эми андан өч алышым керек. Ал мени мисалы окутуп салбадыбы? Мана мисалы билесиздер, мисалы жана сыйкырлаган адам, сыйкырчы негизи көз ачыктар дайыма силерге айтып бергенге аракет кылат экен да. Баландай окутуп салды дегенде эле, мисалы биз автоматически субханалла эмне кылат экен? Сени ким окутту дегенде баягы жообун айтат да, баландай тамашалап да айтып калам го, так аз кое тур, сары келин экен дейт го. Анан сени жакын эле, сен жакын эле, ушу сенин жакта эле турат дейт да, болду. Автоматически башыңа сары келин табат экенсиң да. Ал жакын эле да тура. Анан жакшы жан келген келин окшойт деп коет, болду. Эсептеп чыгасың, жан келин издейсиң да, ошо точно ошол боло берет да. Анан эмне болдуң? Шайтан сени ошо менен душманчылык кылат. Анан эчтекени билип билбей туруп эле сен өзүң барып туруп ошону кайра окутканга өтүп башташың мүмкүн.
Эмнеге ал билбейсиң, ал кайыптан, көзгө көрүнбөгөн эме. Ошо себептен субханалла көп вакыттарда мына билип билбей туруп эле бир адамга душман болуп калышы мүмкүн. Билип билбей туруп бир адамды эмне кылып коюшу мүмкүн? Душманчылык кылып кекки сагынып. Сен точно билбейсиң. Аллахым сактасын. Ошо себептен биздин шариятыбыз ушундай бир көзгө көрүнбөгөн нерселер менен ишенип, ошол эле субхана мындай айтканда бу адамды мындай жек көрсөтө турган даража жөнүндө сөз болот. Ал кайыпка ишенүү башка нерсе. Бул мисалы бир адам мен билем, же болсо бир жин шайтандардын айтышы менен эле бирөөдөн өч алып, же болсо бирөөнү биз эмне кыла албайт экенбиз, ага оорчулук келтиришибиз мүмкүн эмес экен. Ошол себептен бизге карата айтылган жаман сөздөр менен биздин артыбыздан айтылган ушак сөздөргө таптакыр көңүл бурбай, угуп калсак да жакшылык жана жакка жоруп коюп, андай жаман сөздөрдүн бара-бара кек болуп сакталышына же душмандыкка айланып кетишине түк жол бербешибиз керек дептир мусанниф. Мындай карасаң аябай мындай гладко түз жазып койгон да. Бирок бул чын-чынында келгенде оор да. Бир адамды субханалла ушунчалык бирөө душманчылык кылган болсо делечи. Оор нерсе да, мындай бояңды ойной берет, ушундай берет, нерв болосуң, ошону жеп салгың келет, жок кылгың келет, мисалы алса, субханалла. Канчалык, бизде көп эле окуялар болот го, мындай ушундай бир жүрөгүңдө божо ойной берет, бияңа тегенет, аар түрсөң бияка түр жанагындай оозуңа салган конфет деп атты, бияна сал, сорма конфет дейт да. Бияны чыгарсаң дагы бияктан эле чыгат, бияна чыгат, ошондой эле оюңа конфет кирип алгандай да. Бияктан чыгат, бияка кырсаң бияктан чыгат, бияктан чыгат. Ошентип ушундай жей берет да. Ана шайтан ошол мезгилде качан сен кахар, ушундай ачууң келип турган мезгилде колдон келишинче жок кылганга аракет кылат да. Мына ошол мезгилде сен иманыңды сатып ийишиң мүмкүн да. Көз ачыкка барып окутуп ийишиң мүмкүн, субханалла. Же болсо барып өлтүргөнгө аракет кылышың мүмкүн, душманчылык аркасынан барып бир нерсени айтканга аракет кылышың мүмкүн, өзүңдү акташың мүмкүн да. Өзүн актаганга аракет кылат го. Негизи өзү субханалла көп вакыттарда ошо актанып баштаган өзү жакшыраак эмес экен да, көрдүм да практикадачы. Өзүң эле мисалы алса, жок, мен кылган жокмун, мен туура эмес мындай, туура эмес, жок, мен кылган жокмун дей берип турган болсоң, акыртып баягы кыңырыш кырчыда билетени билинип эле калат экен да, бат элечи. Бирок бул өзү субханалла эмне экен, мындай мусулман мындай актанам деп атып, көп нерсени ар жакка туура эмес кылып алышы мүмкүн да. Ошондой эле мисалы сен бирөө аюң начар турган болсо, ошонун бир нерсе менен жабам деп атып, ар кандай нерсени күнөө иштерди кылып алышың мүмкүн. Шайтанга болсо эмне экен, бул выгодно да. Сени күнөө ишке түртүп коюшу, бат эле күнөөкөр болуп каласың, бат эле субхан иш кылып коюшуң мүмкүн экен. Ошол себептен бул кереги жок экен. Себеби дейт, көңүлдө кек учургелер менен өч алууга карай кадам шилтөөсү айкын. Мындай учурда таш менен урганда аш менен уруп, бир гана Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн айкөлдүк кылуу менен андай пастыкка барган адамды кечирип жибергениңиз үчүн өтө жемиштүү болор. Мен бир жакшы бир баланы билем, менин таанышым. Бир тууган эле машина менен өлтүрүп салды депсеп. Эми диштеден көрүнүп турат ошол эле өчү бар да эле барып өлтүрүп салды мындай айтканда. Бирок ошол эми бир мындайсан энелеш атасынын бир тууганын атасынын эжеси эле эжесинин баласы өлтүрүп салды. Анан субхана бизге келди, кандай кылабыз? Анан ошол жерде отуруп как раз байкем, Ыктыбек байкем отурган сөз айтты, сага бул болбойт. Биз мусулманбыз. Сен ажы болсоң, эми баягы кыргызда сөз бар. Атаң өлтүргөн энеңи алып бер дейт. Ошол сөйөнө кой. Сен мындай кылба. Эмне кылайын деди. Болду, кечип жибер. Барда бар заявление жазып берди, бүттү. Эми тигер боштондо жүрөт да. Бирок баягы серонда ушундай да, кез-кезде аны айтат, ушунду кандай кылып жеңишти билбей аарыбастын берип акырында айтты. Аллах Таала өзүң жазаңды бересиң. Мен кечирдим болду, ошону жүрөктөн чыгарды. Бирок кээ бир акмактар ошону чыгарып койсо дагы мына көрдүм, мен айткандай ошентип жүргөндө жүрөт да, дагы эле баягы мээсине жанагы чай кайнаткандай болуп, баягы мыйгылан капайтып жүрөт да. Бирок карасаң, ошол мындай мусулманчылык ушундай да. Мейли кандай болсо шариатта кун алган рұқсат берет, сотто тийсе деле болсо болот. Бирок өлөр адам өлдү. Бирок эми анын аркасынан башка кыла албайсың. Бирок кээ бирде случайно болуп калышы мүмкүн. Бирок мында атайлап кылып атат да. Карасаң, эми мусулман субханалла ошол таш менен урганды, аш менен урганга колдон келсе аракет кыла бериш керек экен. Мейли кайсы жашоодо кандай ситуация болсо эле, машалла кечиргенди унутпашыбыз керек экен. Себеби айкөлдүк кылып кечирип жиберүүнүн өзү улуу касиет жана андай ачуунун жутуунун сообуда көп болору атасын жа анык болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат го, силердин эң баатырыңар ким дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин ким ачуусу келген болсо аны жуткан деген.
ачуусу келгенде жуткан. Эми жута албай калып атабыз кээбирде, чынындачы, бирок ошондо болсо эң баатыр жөнүндө келип атат. Бул адамда бир мындай бир сыпат, касиет деген болот го. Ошол кечиримдүүлүк болсо, кек сактоону жүрөгүнөн чыгарып салуу, ошол адамды жаман көрүп аркасынан гыйбат кылганда, ошол адам алсыз же болсо арсыз адам экени билинип калат да. Бирок ошол мезгилде сен достойный, ошол мезгилде сени жамандап аткан, сен аркаңан ушинтип аткан адамга мындай бир күлүп карап тура турсаң, бир нече убакта адам Аллах Таала өзү Кур'ан, пайгамбар хадисте ушундай дейт го, ким бирөөнүн айыбын ачкан болсо, ал өз үйүндө отуруп шерменде болуп калат дейт, карасаң. Өз үйүндө отуруп шерменде болуп калат экен да. Билбей калат экен кантип шерменде болуп калганчы. Ошол себептен ушуга ишене турган болсок, биз мындай жөн эле мындай жүрүп эле таза адал тура турсаң, бир аз сабыр кылып турсаңчы, ошол сен өчүн алып ошону өлтүрөм же болсо жок кылам деп аткан адам өзүнөн өзү эмне болот экен? Аллах Таала бул дүйнөдө шермендесин чыгарып салат экен. Алхамдулилла. Көрө албастык, ичкүйдүүлүк, ичи тардык, кызганыч бир өңчөй рухий илдеттерден дейт. Жан дүйнөнүн илдеттеринен же болсо оорулардын бири көрө албастык, ичкүйдүүлүк, ичи тардык, кызганыч бир өңчөй рухий илдеттерден. Мындай баары окшош, бирок мындай бир руханий жан дүйнөңдүн бир оорукчан экенин билгизе турган бир оорулардан дейт. Мындай илдеттерге же мындай ооруларга кабылган киши айрым адамдардын жетишкендиктерине, ийгилигине, ичкүйдүүлүк кылары, жакшы адамдардын асыл сапаттарына, элдин берген баасына көрө албастык кылары, башка бирөөлөрдүн мал мүлкүн су картып, бай адамдын байлыгына ичи тардык кылары, бактылуу адам бакты талай кызганары баарыбызга маалым дейт. Экен белгилүү болду, субханалла. Бул адамдар эмне кылат экен? Ушул кызганычынан, өзүнүн субханалла баягы ушундай жан дүйнөсүнүн жардылыгынан адамдарга эмне кылышы мүмкүн экен? Оорчулап келиши мүмкүн. Бирок карагыла. Буну мусанниф, бул жазуучу эмне деп атат экен? Муну оору деди. Бул пайгамбардан келе аткан бир нерсе. Бул нерсеге ооруп, бул нерсе менен ооруп калган адам эч качан айыкпайт. Көрө албастык ачууланы менен коштолсо, акыр аянда өч алууга жана кек сактоого айланары, ошондой эле алоолонгон от кургак отунун заматта гүлгө айланткан сыңары, ар кандай жакшылыктар менен сооптуу иштерди жок кылары бышык дейт бул. Бул Абу Даудта келген хадисте айтып атат экен да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай эле ушундай бир устара менен чачты кандай кырккандай эле ачууланы же болсо кек сактоо, көрө албастык деген нерсе ушул жанакыл адамдын сооптуу иштерин жанагы чачты кырып аткандай эле устара менен кырганда кандай кылысы болуп каласың го, ошондой да сооптуу иштерин баардыгын жок кылат экен, кырып жок кылат экен. Чалгы менен чөптү чапканда кандай чыгын жыгат го. Же болсо субханалла ушундай бир сууну мындай суу койрон сел болуп акканда көпчүлүк талкалайт го, ошондой эле көрө албастык, ач көкүздүк, текеберлик жана нерселер эмне адамдын сооптуу иштерин ошондой эле жууп кетет экен, субханалла. Көрө албастык дейт. Жүрөктөгү иман менен эч качан чогуу боло албайт экен. Иманы бар адамда кечиримдүүлүк болот экен. Пайгамбар айтат, силердин эң жакшыңар ачуусу тез келип, тез кеткени дейт. Мен үмөтүмдөн эң жакшысы же болсо иманы толук камили дайыма кечиримдүү болот экен. Деп пайгамбар дайым кечиримдүү болот деп айтат. Кара, кийинкиси көрө албастык, ичи тардык кылуу, бул отко май тамызганга тете дейт. Көрө албастык, ичи тардык кылуу, бул жанагындай бир отко бензинди куйгандай экен, дүк кете берет экен да. Бул оордан кутулбасаң, субханалла, анда бат эле талканасың. Айтабыз го, качан бир адам ким дуалайт деп сурашты, мен кимге жаманчылык кылдым деп жүрөт го, мени ким окуп салмагыла, мен эч кимге миш айтып берген жокмун деп көп айтат магачы. Субханалла, бирок карасаң, көрө албас, ичкүйдүү, ичи тар, кызганыч болгон адам, кызганычы бар адам. Сени субханалла ошол жөн эле эч ким миш айтып бербей турганыңда миш айтып берет агачы. Ошол бул оору, бул сени субханалла керек болсо ден соолугуң сооп турса, эмне үчүн мен башым ооруп, муну башы оорубайт деп окутушу мүмкүн экен да. Ушунчалык экен да, ичта бул болезнь да, субханалла. Шайтандын алейхиланан оорусу эмнеден болду десе, шайтан эмне үчүн субханалла мындай жер жүзүнө кубалган Аллахтын азабына калды? Ошо ичи тарлыгынан да. Адам алейхисалам ичине кирди да карады. Ар бир ичи тардын эмне экен? Шайтан дайым аны менен жанагындай бир эмеде ойнойт экен да. Жана топ менен ойнойсуң го, футбол ойногондой. Каалаган тарапка тебет экен го тобо, воротон эле карап турат экен да. Кайсы жака тебиш керек дечи. Бир болсо болду экен. Ичи тар адамдар, ичкүйдүү адамдар ошол шайтандын бир жанагындай куралынан экен. Аны ичте сактоо болсо, жүрөктүн нурга, бейпилдиктен бөлүнүшүнө өзүнүн зор кетергесин тийгизет экен. Эмнекен көрө албастык кылуу бул отко май тамызган. Аны ичинде сактап жүрүү болсо, ал адамдын иманын жанакындай бир печкага отун салып ийгендей эмне болуп кеткен, жок кылат экен. Адамдын иманына зыян берет экен.
Дайым айтабыз го. Пайгамбарыбыз айтат, кимдин эң биринчи сөз келме болсо, жана кимдин эң акыркы сөзү калима ла илаха иллаллах болгон болсо, ал адам бейишке кирет. Карап, мисалы, канча намаз окуу, канча орозо тутуп жүрөсүң эле, мына көйнөк кийип жүрүп, жана ушундай таквачы таяк колуңа аса мусаны кармап алгансың, селден чалынып алгансың, жолдун өзү алгансың, канча нерсе кылып жүрөсүң, бирок бул адамдын ыймандуу экенин белгисибейт да. Ал ыймандуулуктун, ыймандын сыпатын алып жүрөт. Бирок сен ыймандуу экениңди качан өлүп баратканда озган келме чыкканда, бул ыйманын саламат алып кетти деп ошондо билинет да. Ага чейин ошол келме озган чыгыш үчүн кылып аткан мээнет бүт. Акыркы сөзүн келме болуш үчүн кылына турган мээнет. Эгер акыркы сөзүн келме чыга турган болсо, мына ошондо сен субханалла бейиштик болосуң. Ошондо сен болосуң. Ага чейин мисалы ушунча жүрсө да баягы баары бейиштик алып бир эч ким өлгүсү келбей атат го. Азыр бул жерден бирөө жана бир шейхтер айтат го, бир эме кылат экен да. Мисал келтирет экен да. Бир папугайды алып келет экен. Бир шейхке бир капыр келет экен. Sen la ilahe illallah деп айткан адам бейишке кирет деп айтпадыңбы деди. Ооба. Мен папугайым деле la ilahe illallah деп айтат дейт экен. Кана дейт экен. Папугайымды караса la ilahe illallah Muhammadur Rasul дейт экен папугайчы. Анан кийин баягы шейх акырын жанына бир мышыктап келип окуп экен баягынчы. Папугайдын жанына мышыктап келсе баягы папугай сүйлөбөй калыптыр да. Анан la ilahe illallah айтпайсың экен, айта албайт экен, папугайчы чыр деп эле баягы клеткага жабышат имиш. Деп экен, көрдүңбү деген экен да, субхана Азраил келгенде дейт, Азраил келгенде ушу сен папугай сыяктуу болосуң деген экен да. Кимдин оозунда келме оозунда бир жүрөгүндө болбосо, эртең чыкпайт. Ошо сен намаз окушуң, орозо тутушуң, келме айтышың, ушурда отурушуң, сабак Кур'ан окушуң, ошол сени менен субханалла өлүм алдында качан Азраилди көргөндө жан чымчыктай эле болобуз барыбызчы, чырылдап ийесиң деп элечи. Биз иман болгон сөйүнөн дайым айтып берем го, көптөгөн адамдардын жанында иман келмесин айтып отурдум. Өлүп бараткан мезгилинде. О, деп барго. Көрүп алып субханалла жүрөгүң чөт да. Бирок ничин айтып атам мына анткени себеби эгерде сен жүрөгүңдө кичкүйдүүлүк, кек сактоо, көрө албастык, ичи тардык боло турган болсо, ошо келменин чыгышына, жоксо иманыңдын толук болушуна сага кедергисин тийгизет. Биз ойлобойлу субханалла, мен эме бирок эң жаман нерсе бул. Мында жанагындай көзгө көрүнбөгөн айтасыз, көзгө көрүнгөн сүннөт бар, көзгө көрүнбөгөн сүннөт бар. Бирөө сүйлөйт дейт, бирөө унчукпайт дейт да. Карасаң кандай нерсе. Дегеним көзгө көрүнгөн сүннөттөр болсо, сырттагы сакалыбыз, көйнөгүбүз, топубуз, биздин кылып аткан нерсе, сүйлөп атканыбыз сырттагы нерсе. Бирок сырттагы нерсе эч нерсени чечпейт экен. Ичтеги нерсең. Анткени Алла Таала пайгамбарыбыз таквалык ушул жерде деп көрсөтөт. Таквачылык ушул жерде. Жосо жүрөгүң сенин Алладан коркушуң, эч ким жок калган мезгилде Аллахтан коркуп түн ичинде намаздарга турушуң, эртең менен багамдатта субханалла сен эле болосуң, билесиңби, байкайсыңбы? Эртең менен ушул койгой азыр намаз окуй ала турган болсом кандай болот деген коркунуч сезими менен тура турган болсоң, анда машалла бул сен жакшы нерсе. Кечин уктаар алдында, жатаар алдында куфтанды намазды окубастан жаткандар жөнүндө коркунучтуу пайгамбар айткандар бар туурабы? Ким куфтан намазын окубай жата турган болсо дегени бар. Бирок ошол куфтан намазын сени окутуп, коркуп койгой азыр октап кете турган болсом, калып кала турган болсо кандай болот деген коркунуч болсо, бул сен иманыңдын биринде айтканда бир кичинекей бир жыты бар нерсеси. Бирок бирөөнүн кемчилиги менен алектенген адам, бөгек сактоо, ич тарлык менен алек болуп калган, жүрөгүндө ушул нерсе оюп аткан адамчы намаз менен иши жок калат. Кур'ан менен иши колуна керек болсо зикир тартпай калат. Ла илаха иллаллах деп колуна теспих кармагысы келбей калат. Бул оору. Аллаху акбар. Көрө албастык бул Алла Таала буйрган тагдырга, жазмышка каршы чыгуу болуп эсептелет. Анткени кимге эмне тартууланарын, кимди кандай күнгө кириптер кыларын, кимди кандай неемат, жакшылыктар менен сынай тургандыгын Алла Таала өзү билет. Ошондуктан маңдайга жазылган жазмышка же болбосо тагдырга нааразы болуш, көрө албастык кылуу ошол адамдын өзүнө эле зыян келтирер бышык. Кыргызда бир сөз бар. Билесиздерби? Бул мен узун сөз менен кыскача кыргыздар айтат. Таалайлуу менен талашпа, бактылуу менен байлашпа дейт. Дегени субханалла, кимдин пешенесине эмне жазылганын Алла билет. Ошол себебинен сен ага мындай ушуну ичтарлык кылып көрө албастык кылып атсаң делечи, анын рызкы өзүнө, сенин рызкың өзүңө. Ошон сен бирөөнүн малын санаардан мурда, бирөөнүн машинесин санаардан мурда, бирөөсүнүн субхана ишин санаардан мурда, сен ошону унутпашың керек да, бул тагдыр.
Ал ошондой нерсени минмек, ошондой нерсени жүрмөк. Сен болсо субхана баягы менен жүрмөксүң да. Ичи тарлап кереги жок дейт да. Демек, эгерде ушундай түшүнүгүң болсо сенде, анда ушунча даражага жетесиң, машалла. Эчтекең жок туруп олия болосуң. Эгерде кимде ким адамдардын кемчилиги менен алектенбегенге үйрөнсө, Аллахым аны бул дүйнөдө олия кылып коет. Аллах да көрөгөчтүк берет, даанышмандык берет, илимге түшүнүк берет, машалла. Ушундай нерсе. Бирок мындай мен алек болуп алган болсоң, анда кечирип кой, субханалла. Анда сен чоң бир проблемага түшүп сен ошол адам больной болуп калат. Ал эми больнойлуу адамдар ушундай, мындай айтканда карасаң, жалаң ошону бирөөнүн айыбын эстеп эле, ошо бирөөнүн эле жалаң эле ошо кемчилигин ушундай эле мээңе өтөрүп болсоң, анда бат эле депрессия, стресske түшөсүң да. Бул эч кандай молду да ыктыра албай калат да. Ошон азыртан эле субханалла, бирөөнүн бактылуусу менен бактылуу болуп аткан болсо бир адам, сен ошо менен бактылуу боло бер. Сүйүн ошону. Ошо үчүн айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, өзүңө каалаганды башка бирөөнү кааламайын, толук момун боло албайсың дейт. Өзүңө каалаган нерсени башка бирөөнү кааламайын, толук момун боло албайсың. Ошон бирөө бактылуу болуп сүйүнүп атабы, кошо сүйүн. Илгери мен көрөм, субханалла. Мен кичинекей бала болчумун да. Анан мен 4 тууганмын да. Ошон бир менден кийин кыз, андан кийин кыздан кийин эркек болуп төрөлүп калды да. Анан мен бир кичинекей болчумун, точно билем да. Анан ийнелүү болду да, целый бир айыл кыдырып кеткем да. Ар бир сүйүнчүлөп. Анан 20 тыйын, билесиң, онда 20 тыйын, бирже 1 рубль берген да. Машалла. Канча ошону бир айлык кыдырып бир 10 сомго жакын чогултуп алгам да. Ошондо мындай ар бир киши мындай бир анан кут болсун балам деп, чөнтөгүндө эмне болсо ошонусун бир 3 тыйын болсо, 5 тыйын болсо ушундай берди. Анан кийин ушундай бир адамдардын сүйүнүчү ушундай эле, тең бөлүшө билет эле да. Бирок азыркы заманда субханалла биз керек болсо балалуу болсо да көрө албас болдук да. Биз балалуу болсо да ушул чоң бир илдетке туш болдук да. Бизде акча, финансы деп атыпчы, ушундай нерсе чакырган жерге барасың, чакырбаган жерге барбайсың. Ушунча карасаң, кийинсе барган жериңе дагы ошол жерге баргандан кийин да келгенден кийин обсуждение кыласың да. Канча нерсе. Баратканда обсуждение кыласың, ниетиң жаман барат дагы, келатканда да ниетиң жаман болот. Дасторкон жакшылап койсо болмок экен, ушунча иш чакыранга жараша да. Мен таң калган нерсем, субханалла, качан бу имамбыз деп барып жаназа окуганда баягы боз үйдүн ичинде аялдар калат, аялдардын калгандан кийин ошол аялдардын түйлөрүндөчү боз үйдүн ичинде калат го. Күйөөсү өлдү, болду. Аялдын проблемасы жок. Ай, биз жактагы уят кылбагыла, жаштар нормально тарткыла деп атты. Калдым да, байка билесиз да, байка менен көп нерсе катыштык го. Субханалла. Боз үйдүн жанында отурам да. Карасаң, өлдү, битти. Өлгөн кишинин эч кимдин иши жок. Уят болуп калбаш керек. Тиги эмне дейт? Ай, тигинден абайлаш керек, жаман сөз сүйлөп койбос. Уже биздин өлгөн адамга дагы жаман ниетибиз бар дейт аба. Аллаху акбар. Ошол себептен бул оору, бул коомдук мындай адамзаттын биз жана айттым го мен эртең менен сабакта. Бул дүйнөнүн жакшы болушуна себеп, жаман болушуна себеп биз мусулмандарбыз. Качан биз мусулмандар бузулганда, сыртыбызда, ичибизде, маданиятыбызда бүт нерсе бузулуп кеткендечи, аны ошондон апат балалар асмандан жаап баштайт. Ошондой нерсе. Качан бул дүйнөдө кыямат болордун алдында, бул дүйнөдө бир тараптаган адамдар калат экен. Төлкө жана көрө албаш, ичи тар, өзүн өзү батпаган, ушундай бир адамдар калат экен. Капырлар калат экен, Кудайын тааныбаган текеберлер калат экен. Алла Таала шамал жиберип, 3 шамал жиберип туруп, 3 шамалдын себебинен эмне өткөн? 3 шамалда, 3 шамал өткөндө. Биринчи шамалда иманы толуктар, андан кийинки эле жандар алына берет экен. Акыркы мусулман өлгөнгө жаназа окуй турган киши калбай калат экен. Мына ошондон Аллахтын газабы келет экен. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سعرت. Асмандан күнчү жана айнекте тастып жалып кеткен. Тастып жалып кеткен. Асман ошо айнекте күнчү тоолор жана эме деп алган идал жиба көбүр жана анда бир ватадай тытылат экен. Адамдар ойлошот экен, субханалла, капыр экен, экен, ушундай каттуу бир дууден бир катуу үн чыгат экен да. Ошо үн чыккан мезгилде баардыгы чыртка чыга калышат экен дагы. Эй, акмак, сен эмне кыйкырып атасың? Болду дейт экен. Уну капыра бири-бирине бычакташып башат экен, бири-биринчи. Бирок ушунчалык даражада болот экен. Ушундай бир эмне кыларын билбей калышат экен, ошо үндү уккандачы. Бул дүйнөдө кыяматты капырлаганы көрөт экен. Кыяматтын келатканын, болотканын төрүлөй көрө турган капырлар болот экен.
Hem kapırlıktın sıfatı var eкен, momundun sıfatı var eкен. Kapırdın sıfatı bu mындай айтканда кек сактоо, ичи тарды көрө албастык деген нерсе эки жүздүү менен капырга тиешелүү экен. Бирок мусулманга тиешел эмес. Пайгамбар айтат, "Ey Abbas" дейт, "Эгерде сен кечте жатып эртең мененке чейин бир адам жөнүндө жаман ойлобостон жата ала турган болсоң" дейт, "Анда ушундай алып жаткын" дейт. "Эгерде субхана эртең менен туруп кечке чейин ушундай жүрө турган болсоң, жүргүн, мен сага бейиштүү убада кылам" дейт. Сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө барып аябай жакшы көрөрүңдү айт дейт. Дегени, эгер бир адам жакшы көргөн болсоң, ошону көрөрүңдү айт деди. Дегени, ушул адамдын жүрөгүнөн жаманчылыкты алып сала турган бир дары эмне экен? Бул субханалла ошону жакшы көрөрүңдү айтып коюу. Ахиреттик достош. Мурун билбейм, азыр мурун барып ата-энеси барып могу менен дос болосун деп экөөнү дос кылчу экен. Мен билбейм, азыр мен өзүм көргөн жокмун, укчумун да, ушундай атасы барып баласын дос кылат экен да. Анан бир мен да көрдүм, ошо азыр билбейм, ошондой барбы жокпу билбейм. Атасы бар эле баягы дос кылып коюшчу. Ушундай ушундай кой союп, кандай экен, ошо дос кылып, ушундай шерик кылып, ахиреттик дос кылып коет экен. Анан билбейм, азыркы заманда жок. Бирок ошондой болсо дагы субхана, эгер бир адам жактырган болсоң, ошону бар айтып кой дейт. Бирок эркек аялды бар сен жактырам айтпаш керек. Бир эркектин достук жөнүндө айтып атам, субханалла. Эгер бирен Алла разы жакшы көргөн болсоң, ошол адамга жакшылык көргөн жөнүндө айтып кой дейт. Ал билсин дейт, субханалла. Бул ошол көрө албастыктан, кек сактоодон, ичи тарлыктан сактайт экен иншалла. Аракет кылабызбы? Субханак ва хамдик, ашала анта астагфирука ва атубу илейк.